Аскер кызматы опурталдуу жана олуттуу. Анткени мекендин бүтүндүгүнө коркунуч жаралса, куралдуу топтун кол салуусу болсо, дал ушул адамдар элдин, жердин тынчтыгы үчүн биринчи болуп өздөрүн отко, окко тосот. Мына ошондуктан бул кесип кооптуу жана сыймыктуу. 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин 73-809 аскер бөлүгү бул ардактуу кесип менен Бишкек шаарынын окуучуларын тааныштыруу үчүн эшиктерин кенен ачты. Бул деген окуучулардын патриоттук Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө патриоттук сезимин көтөрүү үчүн жана Кыргыз Республикасынын патриоттук аброюн көтөрүү үчүн ушул максатта жасалган бул деген иш-чара өтүлүп атат. Мындай иш-чараларды биринчи жолу гана эмес, бул көп жолу болгон иш-чаралар болуп атат. Азыркы максат ошо окуучулардын аң сезимин көтөрүү үчүн жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн бекемдөө үчүн жана патриоттук сезимдерин көтөрүү үчүн ошол максатта жасалган. Бул ачык эшик күнүнө келген жогорку класстын окуучуларына курал жарактардын көргөзмөсү, аскерлердин күжүрмөн даярдыгы, мындан сырткары алардын жатаканалары, ашканаларына чейин тааныштыруу иш-аракети жүрдү. Жокер ал уктоо бөлмөсүндө эртең менен турганда саат 6-да өзүнүн жатаканасы, постелдерин заправлять этип, ошондон кийин кечки саат 10-го чейин уктоо убактына чейин бияка кроватька келип отурса же жатканы болбойт аларга. Андан кийин азыр силер кирип, ар бир кубрикттерге кирип карасаңар болот. Аскердин тыкандыгы анын жаткан жеринен башталат деген офицерлер окуучуларды аскердик жатакана, андагы солдаттардын тыкан жыйналган керебеттери менен тааныштырып чыкты. Ал эми аскерлер ал тыкандык иштери кандай жүргүзүлөрүн көрсөтүп, керебетти тартипке келтирүүнүн аскердик ыкмалары менен окуучуларды тааныштырды. Ошондой эле окуучулар кыргыз аскерлеринин колдонуусундагы курал жарактардын атайын уюштурулган көргөзмөсүнө күбө болушту. Бул жерде атайын аскер техникаларынан тартып, оор ок атуучу курал жарактардын жана кургактагы аскерлер колдонуучу жеңил ок атуучу куралдардын түрлөрү коюлган. Көргөзмөнү көзөмөлдөгөн офицерлер окуучуларга ар бир курал жарактарга токтолуп, кандай учурда колдонуларын, алардын тарыхын айтып беришти. Ачык эшик күнү албетте аскерлердин күжүрмөн даярдыгы көрсөтүлгөн атайын иш-чарасы өткөн жок. Анда аскерлер шамдагайлыкты, күчтүүлүктү талап кылган кармашуу ыкмаларынын түрлөрүн көргөздү. Ачык эшикке келген окуучулар аларга бул иш-чара өзгөчө таасир бергенин, аскерлердин сыймыктуу жана кооптуу ишине жакындан таанышуу аларга болгон сый-урматты өстүргөндүгүн айтышты. Казармаларды көрдүк, каякта жатканын, кандай заправкалап экенин, куралдарды көрдүк, арыжыларды көрүп, ушуларды ага чейин оюндардан көргөм, бүгүн болсо мындай жакын көрүп, жакшы жактырган автоматтарды колума кармап, жана азыр военный техниканы көрөт го дейм. Эртең менен башталган иш-чара бир нече саатка уланды. Ал түшкө жуук кызмат учурунда каза болгон аскер кызматкерлерине гүл коюп, аларды эскерүү менен жыйынтыкталды.